Биздин телетоп Алай районуна сапар алды. Бул иретте өз күчү менен ийгиликке жетишип жаткан айымдын эмгеги, жашоосу менен таанышып, ийгилик сырларын бөлүшмөкчүбүз. Алай район тургуну Гүлжан Базарбаева үй бүлөсү менен демилге көтөрүп, ушул үйдү ижарага алышып, 6 ай мурда балдар үйүн ачышкан экен. Азыр бул жерде кандай шартта, канча жаштагы балдар тарбияланып жатканын чогуу биргеликте көрүп чыгабыз. Кана көмчү, чоңдорун майдалайбыз. Жаздын келиши менен балдар биринчи жолу бүгүн өз колдору менен эшигин алдында гүл отургузушту. Жер тепкенде да үйрөнүп жатышат. Ар кимдин өзүнүн гүлү болот. Эмне кылабыз? Нурлан күнүгө карап өстүрөт. Гүлжан Базарбаеванын демилгеси менен 6 жаштан 9 жашка чейинки жеткинчектер баш пааник тапты. Тамак аш, окуу куралдарына каарманыбыздын үй бүлөсү жардамдашса, уктоочу, сабак даярдоочу эмеректерди демөөрчүлөр толукташкан. Бул жак биздин кухнябыз, Рашида повар. Эмне деген салаттарды даярдадыңар? Сельдь под шубой и колхозный. Колхозный. Окуу комнатабыз. Ар бир балага бирден стол, бирден стулу бар. Бири-бирине жолто болбош үчүн. Бул демилгени колго алаардан алгач ишкер айым бала бакча ачууну ойлонгон. Бирок атасынан же энесинен эрте ажырап, балалык тоорду сүрүүгө мүмкүнчүлүгү жок өспүрүмдөрдү көрүп, балдар үйүнө токтолгон. Анткени райондо мындай мекеме жок болчу. Элдер анча ишенбеди, ошондо чочулап карап атышты да. Эмне үчүн буну ачып атышат? Бул балдарды башка жака жылдырып ишебиз, Сирияга кетиребиз, же органдарга сатабы деген да сөздөр болду да. Ишке жөндөмдү ишин жасаган ишин аткарып кетет ар дайым. Өзү мугалим болуп иштеп жүргөн. Ишке көзү жетет. Мен иш убагында болсом, өзү чарбабызды, эмелерибизди карай берет. Менин колумда 2 баласы менен мени караган эң кичинекей уулум бар. Карабалтага барып, дыйканчылык кылам деди. Анан кийин ошол кетсе үйүңүздү берип туруң деп келип сурады. Мен ойлоноюн дедим. Биздин районго керек. Биздин райондо ушундай бир неме болуш керек мекеме. Ойлонгула балдарым дедим. Макул болушту. Макул апа берели дешти. Учурда Гүлжан эже балдарды райондун өзүндөгү орус тилдүү мектептерге жайгаштырып жатат. Жеткинчектердин эң чоңу 3-класста, ал эми 5 мектепке чейинки даярдоочу курсунда окуп жатышат. Интернаттын өзүндө да кошумча сабактар өтүлөт. Азбука начинается на и кончается на а. Азбука. Меня зовут Хузайфа. Сколько тебе лет? Мне 5. Мне 6 лет. Биринчи, экинчи ай бекер иштедик. Балдар айыл жеринен келишкендиктен бул жердин шартына бир аз күн алышпай, кашты туура кармай алышпай, кийимдерин түзөп кие алышпай, түнү коркуп ыйлашты. Ошол жерде түнү кошо жатып балдар менен. Аларга биз бир тууган эже болдук, апа болдук, дос болдук. 3 тарбиячы балдарды жаштайынан билимге умтулууга, патриоттуулукка үндөп, достукка, биримдикке тарбиялашууда. Я попала в этот дом по приглашению Гульжан Алмаматовны. Мен бул жерге Гүлжан Алмаматованын чакыруусу менен келип калдым. Анткени экөөбүз көп жылдан бери мектепте иштедик. Аял катары айтсам, Гүлжан абдан энергиялуу, жоопкерчиликтүү, ананда жагымдуу айым. Мындан кийин да балдар татыктуу билимге ээ болуп, келечектүү инсандардан болуш үчүн чогуу аракеттерди көрөбүз. Чтобы наши дети были образованными, грамотными, воспитанными. Интернатка азырынча уул балдар гана алынган. Коомчулукта кыздар үчүн да жай ажыратып, орундуктарды көбөйтүү сунуштары түшүп жатат. Бул да болсо жасаган аракеттер менен калың журтка таасир калтырып жатканыбыздыр дейт Гүлжан эже. Участок алдык. 4 участок 6 сотуктан ушу 24 сотук жерди алып койдук. Эми Кудай кааласа жайдан баштап имарат салганды баштайбыз. Эми биз чыгып кетебиз деп буларга убада менен киргенбиз.
Жергиликтүү бийликтин айтымында жеке адамдардын балдар үйүн ачышы муктаждыктан улам келип чыккан. Биз баягы турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөр айрыкча ошолордун балдарына кам көрүүнүн үстүнөн иш алып барып атабыз да. Ошондо биз бир мамлекет эле эмес, мамлекеттик эмес уюмдар менен да байланышып иштөөгө аргасыз болуп атабыз. Анан тышкары бул эми баягы мектепке даярдоо максатында түзүлгөн коом да. Райондо башка балдар үйү жок, бир жатак мектеп интернат бар. Гүлжан Базарбаеванын кесиби педагог, алайда мугалим болуп 26 жыл иштеген. Балдар үйү долбоор менен алектенгенден бери ал кесибин биротоло таштаган. Учурда Гүлжан эже долбоордун алкагында мугалимдердин билим сапатын жогорулатуу боюнча ар кандай тренингтерди өткөрөт. Балдарды көп тармак менен балдардын өзүн сүйлөткөнгө үйрөтүп, өздөрүнүн оюн айтканга үйрөтүп, балдарды кандай десем, өзүнүн оюн аябай жакшылык сүйлөгөнгө үйрөтүп атабыз да. Мурда биз только суроо жооп менен эле буларды баалап койчу элек. Баалоо процессин аябай жакшы азыркы мезгилдеги талапка ылайыктуу баалоо процессин өтүп атабыз. Мындайча айтканда балдар менен көп байланыш болуп атат да сабак учурундачы. Гүлжан Базарбаева жасап аткан иштерине карата сындын айтылганын өсүп өнүгүүгө карыш, ал эми кайчы пикирлердин жыйынтыгы түшүнүү деп билерин айтат. Ушинтип иштегенге үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Билимге тарбиялап, билим берип, татыктуу тарбия берип, чоңойгондо ушул балдар жакшы ийгиликтерге жетишип, жакшы адамдык сапаттарга ээ болушса, ушул биздин менин эң жетишкен ушу ийгилигим болот деп эсептейм да. Үч мал жем беребиз, 3 мал суу беребиз, өзүнүн нормасы бар. Жумуртканы түшкө чейин 90% түшкө чейин беришет. Аял киши мээнеткеч деген сөз да жөн жерден айтылбаган. Каарманыбыз Гүлжан эже үйүндө да жөн отурбайт. Мурдатан тоок багууга болгон кызыгуусу жолдошу экөөнүн учурдагы бизнесине айланган. Жыйынтыгында алар үй бүлөлүк бюджетти толукташууда. Таблица түзүп койгонбуз. Күнүгө канча жумуртка алабыз күнүнө. Өзүдө 1-200 тоок болсо, ошонун ичинен 195-198 эме болот. Жумуртка берет. 60%-тен ылдый түшүп кетсе, ал банкрот болот да, өзүн актабай калат. Мои цыплятки, цып-цып-цып, мои касатки, развеселые дружочки, мои желтые комочки. Ой, мои касатки, ой, мои цыплятки, ой, мои касатки, вы пушистые комочки. Айыл шартында жакшы киреше болот экен. Bundan түшкөн акчага балдарга, анан кийин биз өзүбүздүн айлапа күнүмдүк керектелүүчү ушул тамак ашка биздин немебиз калып атат. Айлык акыларыбыз калып атат дагы. Ушул үйгө жумшаганга, ушул чоң жумуш жумшаганга мүмкүнчүлүк болуп калды да быйыл. Уулдарынын үчөөнү тең жогорку окуу жайга окутушууда. Түптөгөн чакан бизнесинин жардамында аларды үй жайлуу кылуу максаттары бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 112, 113 жумуртканы алып турбуз. 113-кө 117 жумуртка азыр. жылы 26 февралда Ош шаарында болуп өткөн Улуу Жибек жолу аталышындагы жарманкеде жеке ишкер катары Гүлжан Базарбаева да катышкан эле. Bunday ярмаркага келген мен үчүн аябай кызыктуу болду. Ушунчалык эл көп болот экен, башка нерселерди дагы көрөт экенсиң, келип биздин ишибизди сурап атышат. Алайда дагы тоок багасыңарбы деп аябай таң калуулар көп болуп атат да. Аракет, кыйынчылык, жыйынтыгы сиз күткөн ийгилик. Бүгүн биз ушул баскычтарды басып өткөн Гүлжан Базарбаева менен тааныштырдык. Программа акырата ой пикир сунуштар болсо төмөндөгү дарекке кайрылсаңыз болот.